Прага миллиондогон туристтер саякаттаган тарыхый жер гана эмес, 1 миллион 300 миңдей киши жашаган баш кала. Кылымдарды карыткан шаарды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу, ошол эле маалда бүгүнкү заманга ылайыкташтыруу. Жана эң негизгиси жергиликтүү жашоочуларга шаар түзүү иши кандай жолго коюлган. Прагалыктар өздөрү шаарды пландоого кантип катыша алышат. Биз жана дүйнө берүүсүндө бүгүн Бишкек жана Прага шаарларынын ген пландарын салыштырып көрөбүз. Эмесе саякатыбызды Прагадан баштасак. Майдын башынан бери бул көчмө контейнер Праганын улам бир жерин кыдырып, шаардыктар баш калаанын жаңы ген планы менен таанышып жатышат. Мобильного инфостанку метрополитного плану. Бул жаңы пландын долбоору. Долбоорду шаар жашоочулары менен талкуулоо үчүн улам бир жерде ушундай тааныштыруу түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү чечкенбиз. Прагада 17 пунктты кыдырып чыгуудабыз. Алардын бири мына ушул жер, Новая Бутовица метросунун жанында. Ар бир жерде кеминде 2 күн турабыз. Ошол 2 күндүн ичинде жергиликтүү жашоочуларга алардын районун кандай өзгөрүүлөр күтүп жатканын айтып берүүгө аракеттенебиз. Мына бул жерде карта илинип турат. Каалагандар аларды кызыктырган конкреттүү жерди таап алышат. Эгерде ал жер көрүнбөй калса, компьютерден таап, бардык маалыматтарды керек болсо чыгарып да беребиз. Анан өз сунуштарын кантип бере алышарын да түшүндүрөбүз. Жай келип элдин көбөй салууга кетип жатканына карабай, коомдук талкууларды өткөрүү чечими кабыл алынган. Бул ишке атайын даярдыктан өткөн кызматкерлер тартылган. Аркы бетинде болсо инфраструктура тартылган картаны көрсө болот. Албетте, сөз коомдук транспорт, башка коомдук объектилер жөнүндө болуп жаткандыктан көпчүлүктү кайдыгер калтырбайт. Ушул биз азыр турган районду алсак, бул чоң көчөнүн айланасы бир топ өзгөрүүлөргө туш болот. Келечекте кан жол, туннель курууда каралган. Бул эки станциялардын жанында да бир катар долбоорлор пландалып жатат. Мына ушул маселелер элди эң көп кызыктырууда десем болот. Пардон, мужу отаску. Ген пландын долбоору кандай дейсиз? Наврхем. Чынын айтсам билбейм. Азырынча бул долбоор гана. Бир нерсе деп айтуу кыйын. Өзгөрүп да кетиши мүмкүн. Аны көрөбүз. Сизди өзгөчө эмне кызыктырат? Мени мектептердин кайда курулары кызыктырат жана кан жолдун бүткөрүлүшү. Мектептер бул райондо жетишпейби? Жок, биз келечекте ушул районго көчөбүз. Ал жакта болсо бир эле мектеп бар экен. Азыр болсо мына ушул жерде жашайбыз. Кан жол биздин жаныбыздан өтөт экен. Албетте, мени тынбай каттаган машинелердин ыз учуусу, андан биздин коргоо жагы, коопсуздук, бизге кесепети кандай болоору кызыктырат. Шаар кеңеши план түзүү маселесин карап чыгып, тиешелүү чечим кабыл алат. Андан кийин Праганы пландоо жана өнүктүрүү институту конкреттүү концепция жана пландын долбоорун түзүүгө киришет. Азыркы пландын үстүнөн адистер 4-5 жыл иштешиптир. Мисалы, тигил бул райондо имараттар баланча кабаттан ашпасын деген эрежеге макул эместигин. Айталы 6 кабат эмес 4 кабат болуш керек деп айтышы мүмкүн. Ушул өңдүү сунуштар каралып чыгат. Канча сунуш түшөрүн айтуу кыйын. 5000 түшсө, бул процесс жарым жылга созулушу мүмкүн. 100 000 сунуш келсе, албетте андан узарат. Ошол комментарийлер ар тараптан каралып чыгат. Кээ бирлерине макул деп эске алышат. Башкалары болсо тигил себептерден улам четке кагылат. Андан кийин сунуштарды эске алуу менен өзгөртүлгөн долбоор кайра коомдук талкууга алынып чыгат. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү мисалы ага макул болбошу мүмкүн. Анан долбоор конкреттүү бир датадан ишке ашырыла баштасын деп бекитилет. Азыркы план болжолу менен 2023 жылдан тарта иштей баштамакчы. Анализ, маалымат чогултуу, жеринде иш алып баруу көпкө созулат. Прага анын үстүнө бир кылка шаар эмес. Тарыхый бөлүктөрү менен катар жаңы район конуштар, жака белинде айылдар бар. Мунун баардыгы бир бүтүндөй каралып, бир концепция бириктириши керек. Азыр иштеп келаткан план 1999 жылы бекитилген. Албетте, ал кезде заман таптакыр башка болчу. Прага Чехиянын борбору.
аянты 496 чарчы чакырым, калкы 1.280.000, евро биримдиктеги 14-чү чоң шаар, 22 административдик районго бөлүнгөн. Green Cities Index 2018 боюнча эң жашыл шаар деп табылган. Азыркы план 1989 жылкы Баркут революциясынан көп өтпөй режим өзгөргөндөн кийин түзүлө баштап, 1999 жылы бекитилген. Арадан 10 жыл өттү. 21 кылымда жашап жатабыз. Заманга ылайык шаар дагы таптакыр башка көйгөйлөргө туш болууда. Мисалы, климаттын өзгөрүшүн эле алсак, Прага азыр жайкысын өтө ысып кетет. 2 жолу дарыялар жээгинен чыгып суу ташыган. Калктын турмушу дагы 20 жыл ичинде улам жакшырып, шаарга келип отурукташууну каалагандар менен кошо машинелердин саны да көбөйдү. Башкалаанын планын же тагыраак айтканда долбоорду ушул күндөрү район бийликтери да талкуулап, жакшылап таанышып жаткан кез. Прага жети районунун акимчилигинде иштеген адистер аларга тиешелүү аймактарды кандай өзгөрүүлөр күтүп жатканын карап чыккандан кийин конкреттүү бир сунуштар боюнча өз оюн билдиришет. Планда трансформацияга туш боло турган ар бир чөлкөм ийне жибине чейин сүрөттөлүп чыккан. Тигил же бул тилкеде эмне салынышы мүмкүн, кандай объектилерге таптакыр тыюу салынат же шарттуу түрдө жол берилиши ыктымал. Мунун баары так көрсөтүлгөн. Башкалаанын ген планынан тышкары аймактык пландар да бар. Ал планда айталы бул жерде социалдык объект болушу керек деп айтылса, башка эч нерсе курууга жол берилбейт. Тарыхый карталарды карап көрсөк, ушул темир жол вокзалы эң биринчи болуп пайда болгон. Илгертеден башка объектилер курулай элек деле бар болчу. Азыр болсо вокзал эбактан бери иштебей калган. 90 гектар эбегейсиз жер тилкесин эми өнүктүрүү зарыл. Ал жерде кеминде 20 миң же андан да көп киши жашай турган турак жайларды тургузса болот. Албетте ошол 20 миң киши үчүн мектеп, бала бакча, парк өңдүү эс алуучу жайлар, инфраструктура, 21 кылымга ылайык көчөлөр керек. Бирок тилекке каршы Прага шаарынын мэриясы ага кызыкпай коюп, бул тилке менчик инвесторлорго сатылып кеткен. Бардыгы ол 500дөй жер же имарат ээлери бар. Эми пландаган сайын алардын да пикирлери эске алынууга тийиш. Прага жети аймагында 2 чоң парк орун алган. Район бийлиги жаңы планда ошол парктар канчалык корголгонуна өзгөчө көңүл бурат. Атап айтканда, алардын аймагында турак үйлөр же административдик имараттар болбошу керек. Мэрия ошол парктардын биринде даараткана жана кафе тургузууну көздөгөн эле, бирок ал процесс татаал болчу. Жаңы планда эми ошол парк аймагында спорт менен машыгуу же эс алуу максатындагы майда курулуштарга уруксат берилет. Бирок район бийлиги экинчи жабык спорт залын тургузууга каршы тураарын айтып келатат. Алдыда айтылгандай, эң негизгиси шаарды пландоодо тигил же бул аймактын концепциясы, жалпы ансамбли бузулбого тийиш. Мисалы, айланадагы имараттар 5-6 кабат болсо, жаңы салынып жаткан курулуштар 10-12 кабат болуп, абдан айырмаланбого тийиш. Кээ бир жерлерде өзгөрүүлөрдүн жалпы идеясы деталдуу көргөзүлүшү керек. План ондогон жылды камтыгандыктан тигил же бул жердин өнүгүүсүнө кепил болууга тийиш. Планда жашыл жерлер жетиштүү корголбойт деп ойлойбуз. Мына ушул район термалды каралча, кургакчылык өтө көп болот. Бак-дарак, жашыл өсүмдүктөр болсо сууну жакшы соруп алат эмеспи? Муну менен микроклимат сакталмакчы. Трансформация болот деген чөлкөмдөрдө парктар жана башка коомдук эс алуучу жайлардын көбүрөөк болушу зарыл. Дагы бир маанилүү маселе, биз жер тилкелерин координацияланбаган курулуштардан коргойбуз. Башкача айтканда, бош тилкеде эмне тургузулуп же тургузулбашы керек деген деталдуу документтер мүмкүн болушунча эрте жазылып, бизге берилиши керек. Албетте генплан шаардын негизги концепциясын аныктап, конкреттүү инфраструктуранын жергиликтүү тургундар үчүн канчалык ыңгайлуу болгонун район бийлиги жакшыраак билүүгө аракеттенет. Прага жетинин жетекчилиги башкаладагы университеттердин бири менен чогуу балдар жана ата-энелер арасында сурамжылоо өткөрүп, кайсы паркка барып эс аласыңар, мектепке кантип барасыңар, ал жолдор канчалык коопсуз деп сураштырган. Бул чакан изилдөөгө 3000 киши катышты. Биз үчүн муну билүү абдан маанилүү. Мына бул жерде балдар жашайт.
Бул жер болсо эс алуу үчүн ыңгайлуу. Бирок алар ал паркка барбайт экен. Эмне үчүн деп сурасак, бизге жакпайт. Өзүбүздү коопсуз сезбейбиз деп жооп беришти. Андан көрө алысыраак жактагы паркка барышат экен. Жеткинчектерди парктарда эмнелер көбүрөөк тартаарына, айталы селкинчек же башка ойной турган жерлер. Ошол эле маалда эмнелерге таптакыр кызыгышпаарын билүүгө аракеттендик. Андан тышкары кээ бир мектептердин айланасы канчалык ыңгайлуу жана коопсуз экени да каралып чыккан. Ошол сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча акимият эми мектептер алдындагы жөө адамдар басчу тротуарларды кеңейтүү, жол кыймылын азайтуу өңдүү маселелерди чечүүгө тийиш. Бишкектегидей эле көп окуучуларды ата-энелери машина менен жеткиргендиктен тыгын да пайда болот. Бир 1970 жылдан бери бул жер тилкеси бош турат. Маселенин баардыгы Прага 10 районунун бийлиги участокты жеке инвесторго сатып жибергенден кийин башталды. Инвестор бул жашыл аянтчага көп кабаттуу турак үй курууну көздөп жатат. Бирок ишкер айым Катерина Макрери түзгөн коомдук бирикме андай имараттар айланадагы үйлөрдүн дегеле жалпы эле райондун көрүнүшүнө, атмосферасына туура келбейт, жанындагы турак жайлардын терезелерин күндөн жаап калат дешет. Анын ордуна кафе, сүрөтчүлөрдүн галереясы, тейлүү кызматтар өңдүү жапыс курулуштарды, жер астындагы парковканы сунуш кылышууда. 2010 жылдан бери бирикме курулуш компаниясынын долбооруна каршы аракет көргөнү менен майнап чыкчуда эмес. Акимияттын кишилерин чакырып, тарыхчы, архитектор, башка адистер менен бирге айлананы кыдырып, өз ойлорубуз менен бөлүшкөнбүз. Мисалы, жерди сатып алган ишкер пландагандай супермаркет жайгашкан бийик имаратты каалабайбыз дедик. Түгүл конкреттүү архитектуралык долбоорлорду да сунуш кылып көрдүк, бирок бизди угуп эле тым болушту. Бирикме ошондой эле чоң шаарлардагы элдин жашоо шартын жакшыртуунун үстүнөн иштеген даниялык белгилүү архитектор, дизайнер Ян Гейлдин принциптерине таянып, жергиликтүү жашоочулар арасында сурамжылоо өткөрүүнү чечкен. Долбоорду түзгөндө эске алынсын деп ошол сунуштардын баардыгын жердин ээсине беришкен. Тилекке каршы элдин пикирине эч ким кулак салган жок. Анын үстүнө жаңы генплан боюнча бул жерди максималдуу пайдалануу жана чоң имараттарды тургузуу каралган. Жанындагы бул үйлөрдөй бийик имарат болмокчу. Мисалы, Дания, Голландия же батыштын башка өлкөлөрүндө жергиликтүү тургундардын ой пикирлерин көз жаздымда калтырышпайт. Албетте баардык жерлерде деген жокмун. Бул курулуш компаниясы үчүн да акыр аягында кирешелүү болот. Эмне дегенде ушул жакта жашагандан кийин кандай инфраструктурага муктаж экенин жакшыраак билишет да. Алалы кафе же бала бакча тартыш дейли. Демек, дал ошол объектилерди колдонушат, бош туруп калбайт. Акча түшөт деген кепилдик болот. Катеринанын айтымында эми бул жердин ээси кадимки батир эмес, чакан батирлерди же студияларды салганы жатат. Себеби анда 2 батирге 1 гараж болуш керек же күнүнө бери дегенде 90 мүнөт ар бир батирдин бир бөлүгүнө күн тийип турушу абзел деген эрежелерди сактабай койсо болот. Айтор курулуш компаниясы менен жашоочулар мунасага келе албай жаткан чак. Прагада мындай мисалдар ондоп, балким жүздөп саналат. Вице-мэр Петра Калинска бул конкреттүү тилкенин маселеси жердин менчик колго өтүшүнөн келип чыккан дейт. Прага 10дун жетекчилиги аны сатпай эле койсо болмок. Бирок жер сатылганда элдин каалоо талаптары эске алынышы керек деген шарт койгон. Тараптар аракет кылганы менен бир пикирге келе алышкан жок. Бири-биринин оюн угуу, мунаса табуу маданияты бизде тилекке каршы жакшы өнүгө элек. Ошол эле маалда бул демократия иш жүзүндө кантип иштеп жатканынын жакшы мисалы. Анан да акимияттар үчүн жакшы сабак болду деп ойлойм. Болочокто жер тилкесин сатууну чечкенде курулуш уруксаты кошо берилиши керек. Муну менен район жетекчилиги кандай объект тургузулаарын башынан аягына чейин көзөмөлдөй алат. Жер тилкеси демекчи Прага мэриясынын менчигинде жер аз. Шаардагы көпчүлүк аймактарга жеке фирма компаниялар же адамдар ээлик кылат. Айрым жерлер болсо революциядан кийин социализмге чейинки эски кожоюндарына кайтарылган. Катерина Макрериге кайтсак, анын таржымалы жарандык активдүүлүктүн,
жалаң эле мэрия же акиматты карап отурбай өзү иштеп жашаган жерди көрктөндүрүү, шарт түзүү аракетинин жакшы мисалы. Анын бирикмеси жыл сайын айланадагы кафе, чакан дүкөн ээлери, башка бизнес өкүлдөрү менен фестиваль, концерт уюштуруп келет. Жогоруда сөз болгон талаштуу участокто болсо бир нече жыл ачык асман алдында түрдүү инсталляцияларды орнотуп турушту. Мына ушундай проблемалуу көрүнүштөргө карабай, Прага өз ырааты менен өсүп өнүгүп, буга чейин кабыл алынган план боюнча заманга ылайык өзгөрүп жатат. Прага тарыхый мурастар тизмесине кирген эстеликтердин саны боюнча дүйнөдө алдыңкы саптарда турат. Калааны өнүктүрүүдө тарыхый борбордо эмнелерди өзгөртүп, өзгөртпөөгө уруксаат берилерин дайыма эске алуу зарыл. Бул биринчи негизги принцип. Экинчиси, менчик машинелерди колдонууну азайтуу үчүн конуштарда элди бардык керектүү инфраструктура менен камсыздоого аракеттенебиз. Ар бир генпланды түзүүдө илимий жактан негизделген экологиялык, географиялык, социалдык өнүгүү жана башка жагдайлар эске алынат. Мунун бардыгы акыр аягында жергиликтүү жашоочуларга шарт түзүүнү көздөйт эмеспи. Бишкек шаарын пландоодо жергиликтүү тургундардын ойлору эске алынабы? Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жооп издеди. Бишкекте курулуш компаниялар шаардын каалаган бөлүгүнөн жер сатып алып, каалагандай имарат куруп жатышат. Мисалы, бул имарат Кыргызстанда өзгөчө кайтарууда деп саналган Ак үйдүн жанында түшүп жатат. Просто построили вот эти вот дома, вы видите, наверное, друг за дружкой. Что это такое? Бордюрлармен жүрөбүз. Мындай пландар болот. Генеральный план, ПДП дегендер бар, ПЗЗ деген болот. Бирок тилекке каршы азыр Кыргызстанда алар жаңы иштелип чыгып атат да. Же генплан 10 жыл мурун иштелип чыккан, бирок аткарыла элек. Эч ким монитор кылган эмес да. Анын жалпы сонда чоң деңгээлдеги проекттерде эмес, кичинекей чакан кыймылдар каталарыбыз көп да. Мисалы мындай тротуарлар. Мисалы бул жакта биз инклюзивдүү чөйрө деп айтабыз да көбүнчө. Бул жөн гана машиналар үчүн эмес, жөн гана мындай чоң адамдар үчүн эмес, кичинекей балдар үчүн да ыңгайлуу болуш керек деп. Же коляска менен жүргөн адамдарга, караларга да ыңгайлуу болуш керек. Тилекке каршы бул жак муниципалдык жер болот, бирок бул жакты элеп алышкан да, гараж болгон. Анан бул жакка да ыңгайсыз, жөн гана жөр тургунчулар үчүн ыңгайсыз эмес, бул жакка чыкканда дагы көптөгөн мындай көйгөйлөргө да себеп болушу мүмкүн. Анткени въездтин өзүнчө бир регламенттери бар да. Тилекке каршы ушундай көптөгөн каталарыбыз толтура Бишкек арасы. Анан көптөгөн адамдар мисалы бул жакта аз биз экөөбүз эле турабыз, бирок 2-3 киши келгенде сөзсүз түрдө мен жолго чыгыш керек болом да. Шаар куруу адистигин чет өлкөнүн окуп келген Атай 2-3 жылдан бери Бишкектин инфраструктуралык өнүгүшүнө, курулуштарынын сапатына байкоо салып жүрөт. Жаш адис калаадагы өзгөрүүлөрдү Telegram каналына жүктөп, шаардыктарды активдүү болууга чакырып келет. Атай Жоомарт Бөкөнбаев атындагы көчөдө туруп, шаар куруу, тротуар сыяктуу майда нерселерди пландоодон башталаарын баса белгилеп, жөө кишилер жүрчү жолдор жабылып калган көрүнүш толтура деп айрымдарын көрсөтүүдө. Бирок мыйзам боюнча мындай бүт стандарттар боюнча бул жакта тротуар болуш керек. Анан бул да эң негизги көйгөй бул макул бир күн же бир жума же бир айга болсочу. Тилекке каршы мындай объект 3-4 жыл болду да бул нерсеге заборго. Анан сөзсүз түрдө бул жакка өтөйүн десең, бул жактагы автоунааларга парковка болуп калган. Анан сен ал жакка барыш үчүн жолду өтүп туруп кайра башка жерден өтүш керек да. Мындай анан инклюзивдүү чөйрө дегенде биз чын эле мүмкүн машиналар үчүн инклюзивдүү чөйрөнү түзүп баштадык, бирок башкалар үчүн, жөө тургундар үчүн мындай тилекке каршы ыңгайлуу шарттар аябай аз да. Бишкек шаарынын башкы архитектуралык планы 2006 жылы кабыл алынган. Ал борбордун 2025 жылга чейинки инфраструктуралык өнүгүүсүнө багыт берет. Ага чейин Бишкектин бардык аймактары ийне жеткире пландалып бүтүп калышы керек эле. Бирок борбордук бөлүктөгү имараттардын бийиктиги, кабаты, жолдордун эни, сейилбактардын орду сыяктуу социалдык багыттагы курулуштарды аныктоочу так планын даярдоо бүтө элек. Ушундан улам шаардын борборундагы жашыл зоналардан баштап авто жолдорго чейинки жерлер ысык токочтой эле жеке менчикке сатылып жатат. Азыр жер бул алтындай эле болуп калды да.
кимде жери бар болсо ошол бай болот деген сөз. Мисалы, генпланды карасак, Дубовый парк. Ал жерде зеленая, анан кийин охранная зона номер 1 кирет да. Парк Панфилова, Дубовый парк. Бирок эмне үчүн тиякта ресторан Фрунзе пайда болуп калды? Комфорт магазин бар го. Ошол жерде базар турабы? Ошо базар мурун совет кезинде комфорттуу курулганда ошол жерде сквер бар болчу. Же мисалы эски аэропорт Шпиль сонун болчу да, тем эле артында сквер болчу. Лётное поле. Ошол здание аябай сонун көрүнчү. Эми артында эмне болуп атат? Килтейген, обыкновенный, жөнөкөй эле эч кандай архитектураны мындай кызыкчылыгы жок эле үй турат көп кабаттуу. Карап көргүлө болобу? 12 микрорайон Асанбай жагында территория. Совет кезинде совет министрлиги менен токтоо менен ошол жерде лесопосадка болуш керек. Для улучшения воздуха в городе Фрунзе деп эметилген да. Мына өзүңөр көрүп атасыңар. Жарандык активист Калича Умралиеваны улантып, мындай курулуштарды сынай берсек, жарым сааттык программага батпай калат. Ал эми ошол майлуу жерлердин кимдерге кантип сатылып кеткени көп суроо жараткан өзүнчө маселе. Башкача айтканда, акчаң болсо, же ага жол ачып бере турган таанышың болсо, ак үйдүн жанынан жер алып, там салып алсаң болот. Бүгүнкү караганда бир депутаттын тиги проектиси даңгыратып үйгүрүп атат. Эми ошого уруксат берди да, көрүп атат, терезеден көрүп атат жогорку кеңештин депутаттары. Өкмөт, президент көрүп атат. Курулуп атат. Мына бул кайдыгерлик мамиле болуп атат да. Менин оюмча ушу Бишкек эч кимге кереги жок болуп калды. Биз Бишкекти талкалап койдук. Мына бара-бара транспорттук катаклизми башталды. Машинени каяка коерун элдер билбей калды. Южный магистраль жак болсо, а жер болсо генплан боюнча эч бир үй курулбаш керек эле. Генеральный планда административный центр болсун деп ошол жерге резерв катары кылып койгонбуз да. Эмчүгүндө баары бир коккодон алып туруп жылып алат деп туруп административный центр деп. Бирок байкабасак азыр ошол жерде Ихлас деген фирмалар, башка деген бир фирмалар алып дагы үй куруп атчы. Кадырбеков сыяктуу куруучулар менен абийирдүү архитекторлор шаарды желдетип туруу үчүн түштүк магистраль аймагына эч нерсе курулбаш керек экенин негиздеп, какшаганы менен жеке менчик турак жайлардан баштап, көптү таң калтырган ири соода борборлоруна чейин курула баштады. Шаардагы автотыгынды азайтууга багытталган чоң жол ошону менен анык тыгын жолго айланды. Бишкектин борбордук бөлүгүндөгү чоң саат, шаарга жаңы келген далай жаштардын жолугушчу жери гана болбостон, бишкектиктер сыймыктана турган архитектуралык имараттардын бири. Ошол сааттын долбоорун түзүүгө жана курулушуна күбө болгон архитекторлор азыр борбордун эстетикалык келбети гана эмес, керектүү деңгээлде шамалдатуу, зарыл өлчөмдө нымдуулук менен камсыздоо жана кислород бөлүп чыгарган бактарды сактоо сыяктуу шаар курулушу талап кылган эрежелердин такыр эске алынбай калгандыгын чык кынчылык деп эсептешет. Сайыз архитекторду төрага болуп жүрдү. Аскар Исаевич деген бизде пионер архитектор. Акшы Москвадан эң кыргыздардан биринчи бүтүп келген Аскар Исаевич деген архитекторубуз бар эле. Кадимкидей эле ушундай ботодой баздап жүрүп кетишти. Себеби баягы мурун ген планды мындай бузуу, анан самовольный строительство деген баягы Союз убагында жок эле да. Кийин эгемендүүлүк алгандан кийин барыки акчанын күчү менен заказчик, подрядчик деп коет. Булар каалагандай курулуштарды баштап, ген планды бузуп, жана ПДПны бузуп, ушундай курулуштар көбөйүп кетти. Анан алар ушундай бир абдан капа болуп кетишти, чынын айтыш керек. Бишкек шаарынын башкы планын шаар куруу жана архитектура боюнча мамлекеттик долбоорлоо институту иштеп чыгат. Бишкектин деталдуу планын эсептөө 2015-жылдары араң башталып, быйыл долбоору сунушталып жатат. Бирок мамлекеттен бөлүнгөн 18 миллион сомго даярдалган шаардын борбордук бөлүгүн куруу долбоору айрым жогорку кеңештин депутаттарынын шаар мэринин кескин сынына кабылды. Адисте түшүнбөгөндөн кийин жөнөкөй кылган түшүнөт. Силер могул тиги, могул жакта бүйеден этажнасы көрүнбөйт. Же болбосо бүйеден жок дегенде схеманы көрсөтүп, роликти жакшылап жасап койбойсуңарбы? Бир роликти жасап, мындай этажнасы мынча болот, зонирование мындай кылып, эчтекени көргөн жокмун мен бүйеден. Максат бар. ПДП дегенден кийин максат болуш керек. Идея болуш керек, туурабы? Өзгөрүү болуш керек. Биздин мынакей шаардын
кебетесиң ачык эле айтады, мынакей бу жерде бүтүп турушат, баары билет. Биз башка жактан келгенден кийин өзүбүздүн шаардан киргенде өзүбүз уялабыз. Мамлекеттик бул мекеменин кызматкерлери азыркы башаламан курулуштар шаардын архитектуралык келбети менен көркүн бузуп жатат деген сындарга кошулбайт. Алар шаарды өнүктүрүүнүн планы кабыл алынгандан кийин мыйзам бузуу менен курулуп, көрктү бузган курулуштар аныкталат деп ишендирип жатышат. Силердин жана шаардын немеси бузулду деп атпайбы? Бузулду деп эми бизде бир 3 архитектор дейинчи, 4 дегенде көбүрөөк болуп калат го. Ушул 3 архитектор бар, 4 ошолор аябай жасаган проекттерин көрөк элек, алардын бар проект жасаган кишилер эмес да. Ачык эле айтайын, анан ошолор эле ушундай да бар кайсы нерсени айта берет. Эми архитектура деген курулуш деген эмне деген сөз? Архитектура курулуш деген бул жалпы өлкөнүн, ошол шаардын экономикалык мүмкүнчүлүгү деген сөз да. Бишкектин курулушу менен өнүгүшүнө жооптуу мамлекеттик мекемелер борбордун деталдуу планы быйыл күзгө чейин кабыл алынат деп ишендирип атышат. Түзүлгөн долбоор шаардын борборундагы 3000 чарчы гектар жерин гана камтыйт. Почему не учитывают наше мнение? Мы же здесь живем. Не учитывая наше мнение, не проводя никаких собраний, ничего не говоря, просто построили вот эти вот дома, вы видите, наверное, друг за дружкой. Что это такое, в конце-то концов? Это просто какие-то коробки, что ли? А мы, люди, в этих коробках живем. Мы же, не дай бог, почему не учитываются стихийные бедствия? Не дай бог, если завтра произойдет землетрясение. Что будет? Коробки друг на дружку начнут падать, люди просто в кашу превратятся. Тургундары митингге чыгып, курулуш тараптарын сактоону талап кылып жаткан бул Улан 2 кичи районунун чакан бөлүгүнөн эле катар-катар мыйзам бузуу менен курулган имараттарды издебей эле тапса болот. Картада 2/19 деп белгиленип турган үйдүн терезе балконун 2/13 үй жаап калган. Бул үйлөрдүн тегерегиндеги айланма жолдордогу жабылып калгандыктан тез жардам жана өрт өчүрүүчү чоң автоунаа кире албайт. 2/20, 2/15, 2/13, 2/16 дарегиндеги үйлөрдө балдар үчүн аянтчалар жок. Жергиликтүүлөр даана деп көрсөтүлүп турган дүкөндүн капталына кийин бул имарат жабыштырылып салынганын айтышат. Эми болсо 2/12 деп турган үйдүн маңдайында бир нече курулуш түшкөнү жатат. Анда автожол дагы тарып, маңдайындагы үй күн көрбөй калат. Ушул мыйзам чегиндеби? Бар закон түрүндөбү? Закон негизи Кыргызстанда иштейби? Негизи эми бул деген дететажка да. Расстояние канча болуш керек? Ортолору. Двор болуш керекпи? Площадка болуш керекпи? Стоянка болуш керекпи? Ошонун баарын бизге мыйзам чегинде карап берсе аябай жакшы болот эле да, ачык айткандачы. Кичи райондордо бири-бирине жөөлөнгөн үйлөр көбөйүп, калктын саны дагы өсүүдө. Демек, бара-бара бул райондордо бала бакча, мектеп, сейилбак жада калса жөө кишилер ээн баса турган жер калбай калчудай. Бизде эч кандай эме жок, шарт жок, мектебибиз жок, садигибиз жок, и плюс машиналарыбызды койгонго эч жерибиз жок. Бишкектин айланасындагы айдоо аянттарын өзүнө жутуп, жылдан жылга жайылып бараткан жагонуштар жана шаардын чоң ортосундагы мыйзамсыз, көрксүз, сапасыз жана шаар куруу талабына жооп бербей, бири-бирине ыктай салынган курулуштар борборду бара-бара мончого айлантчудай. Мына ушундай көрүнүштөр, мыйзамсыз түшкөн үйлөр иретке салынабы же жокпу? Бул суроого азырынча жооп жок. 9-10 кылымдарда пайда болгон Прага менен 100 жылдан ашуун тарыхы бар Бишкекти көп жактарынан салыштырып болбойт. Ошол эле маалда генпланды түзүү жана аткаруу принциптери ар бир жерде бирдей болууга тийиш. Балким мыйзамдар сакталса, жергиликтүү тургундардын укуктары корголсо, Бишкекте да туш келди курулуштарга, сейил бактарга, кафе, ресторандарды тургузууга, жер тилкелерин жем ичинен сатууга жол берилбейт.